Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейж YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен туугандар. 5-число 10-ай 2022 жыл буюрса Москва убактысы боюнча саат 4 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Азим экөөбүз буюрса таксопарк боюнча, Кисарт боюнча бир аз маалыматты сиздерге жеткирип коелу. Ушул Азим досубуз Москвадагы биздин айдоочуларга, таксист мекендештерге жана өзүбүздүн бир туугандарга, мусулман бир туугандарга кандай кызмат кылып атат, бир сыйра сиздер менен бөлүшүп коелу. Ассаламу алейкум, жамаат. Атым Азим болот, таксопарк Азия Сити. Анан кийин биздики условия таксопарк айтып кетейин. Башында 2% комиссия, путевой листтерди бекер беребиз. Вывод моментально, любой убакытта чечип берсеңер болот. Акча боюнча проблема жок, ограничение жок болот да. Анан кийин азыр именно Кисарт боюнча айтып кетейин дегенбиз. Кисартка кайсы документтер керек? Бул деген СНИЛС, ИНН, анан госуслуги керек болот. Башында азыр дагы кичине правила өзгөрүп кеткен. Мурун ИНН бүт баары сразу эле жазылчу. Азыр деген ИНН кереги жок башында. Бир айдын ичинде кириш керек болот да. Башында силерге азыр СНИЛС менен эле госуслуги ачтырыш керек. Жеңилдетилиптир да, демек. Жеңилдеткен, бирок анан кийин бир ай дегенде акыркы күн кылышат да биздикилерчи. ИНН бир ай берет дегенде, убакыт берилет дегенде акыркы күн кылышат. Ошон үчүн бир ай бергенден кийин сразу эле бир жума өткөндөн кийин эле кылып коюш керек. ИННди кылып, анан кайта Кисартка запрос жөнөтүп кошуп коюш керек да, обязательно. Анан СНИЛС боюнча, СНИЛС бул пенсионный фонддон алынат. Паспорт, перевод паспорта ушул эле керек болот да. СНИЛСти ушул эле күнү берет. Экинчи күнү, эртеси күнү уже базада чыгып калат СНИЛС. ИНН налоговый барасыңар, по месту регистрация. Аяка деген ушу регистрация керек болот. Паспорт, перевод паспорта керек. Болду, СНИЛС даяр болгондон кийин любой жака барып, любой адреске барып, мои документи барып, өзүңөр менен паспорт, перевод паспорта СНИЛС алып, ошол жактан госуслуги ачтырып, ушул жерден эле сразу подтверждение кыласыңар. Болду, подтверждение болгондон кийин уже Кисарт ачылат. Иштей берет аны. Кисарт ачылат, Кисарт сайттан ачылат да, ошо Кисарт деп ушун жазылып турат сайт өзүнүн. Анан кошумча маалыматты экранда көрсөтүлүп турган номерлер аркылуу алсаңыздар болот. Да, кошумча барбы маалымат? Анан кийин СНИЛС жаңы эле айтып кеткендер, бул ушу өзүңөр кылсаңар болот, бекер. Анан кийин если өзүм кыла албайм же убакыт жок болсо, биз деле бүтүрүп бере алабыз. Тааныш кишилер бар, ушу СНИЛС бүтүргөндөр, госуслуги бүтүргөндөр. То есть бизге келесиңер, өзүңөрдө паспорт эле болуш керек, бул калганын баарын бүтүрүп беребиз да, СНИЛС, Кисарт болуп. Ким квартира аренда алган хозяйны ушу суранып атканда, если регистрация коем дегендер болсо, временный регистрация кылып берем деген да. Если керек болсо, жазып койгула. Регистрация боюнча. Гарантия берет да ал. Ушу көптөн бери ушул жакта жашайбыз. Канча адам керек примерно? Канча адам? Короче, бир үй бар, 300 квадрат да. А жерге канча киши? В общем, ал айтат, коюп бере алам, бирок бир киши 6 квадратный метр дейт да. Ушундай бир 50 киши дейт, коюп бере алам дейт да. Анан кийин эмне? Сразу айтып коеюн, регистрация только эмне болот. Первичный регистрация 3 айга. 3 айга, Анткени ал договор менен кичине коркуп атат да алчы. Баасы канча болот? 8000 дейт. 8000. Бирок гарантиясы менен кылып берем дейт. Мен өзүм ушакта жашайм, өзүмдүн регистрациям ушакта. Демек сен аркылуу байланыштуу болот. Болот. Анан кийин документтер каякта мага чыдап коесуңар, мен анан келгенде берип коем. Түшүнөт. Ушундай туугандар. Мүмкүн болсо группаларга бөлүшүп коюңуздар. Таксопарк Азия Сити жана регистрация боюнча и Кисарт боюнча кайрыла берсеңиздер болот туугандар. Бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.